على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. Орта Азиядағы сайттар ұйымы тарабынан санжыралары тақталып, қолдарына бөліктерін алышқан пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның Қырғызстанда жашаған ұрпақтары өздерінің үй бүлөлүк маселелерін талқуға алышты. Анда башқа өлкөлөрдө жашаған сайт туғандар менен байланышты күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Менин өзүмдүн атым Периев Ашырбек Шарафиддинович. Жашым 74 жашта. Күнөстүү Тажикстан Республикасынын Жергетал районунан келгенмин. Бүгүнкү күндө Московский район, Беловодск айылында 29 жылдан бери şu жерде жашап атамын. Мананда келип туугандар менен бүгүн мана бирибиз менен бирибиз таанышып, мурун билбейт идек бирибизди, сейиттер кайда экен, кимиси кайда экен. Таласта бар экен, мана Кыргызстан мамлекетинин ар бир булуң бурчуда сейиттер бар экен. Hem Kazakstandагы туугандар, Өзбекстандагы туугандар, Тажикстандагы туугандар, сейит туугандар. Şu selerdi de körgübüz kelet, selermen taanышкыбыз келет. Mana biri-birimizni taanышып, şunda didar ganimat bolup, ынтымак bolup, dagı şu uyumdu küçötsök, sizler menen bizler küçötөбүз bunu, başka küçötpeydi bunu. Sebepki şu seyittin urpağı, paygambarın urpağıdan biz ekemiz mana. Şuga hem meni sizlerdi çakıruğum, kayınday bolbosun bir jakşılık, jamanlık işlerde çoğu bolalım. Bundan bir ağa oturup birimiz menen biri taanышып, katlaşıp direl degen tuğanlar şu ele maksat, başka hiç kандай maksat yok. Assalamu alaikum урматтуу сайт туугандар. Бүгүнкү күнү өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү Бишкек шаарында сайиттердин ошол жолугушуу болуп өтүп жатат. Мен ушул Баткенден келдим. Баткенден Самаркандек деген айылында келдик. Негизги максатыбыз бүгүнкү күндө ошол сайиттердин келечектеги иштерини алдыга алып барып, ошол сайиттер бири-бири менен мисалы үчүн мына жакындан болуп таанышып, кудайга болуп бири-бири менен алып барышыбыз керек. Мына мында отургандар бирөө Беловодскийден, Таластан, Московский районунан, Баткенден, мына туугандарыбыз бардыгы Жалал Абадтан, Оштон, бардык жерден барлар, Кара Суудан мына атын кимде? Иса инебиз. Мына жолугуп отурабыз. Биздин бир эле максат баягы туугандар жолугуп, бири-бирибиз менен дидар ганимат үз көрүшүп, келечекте дагы тууганчылыгыбызды күчөтүш үчүн бир гана максат менен ушунда жыйылып отурабыз. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Кош келипсиздер. Ар дайым ушундагы жакшылык күндөрдө ак дастаркондо жолугушуп жүрө берели. Мындан тышкары башка маселелерден болуп көптөн бери айтылып келген сайиттердин үй бүлөлүк фондун түзүү сунушу ар тараптуу талкууга алынып, ал колдоо тапты. Сайиттер өзүбүз бир сайиттердин фондун түзүп жатабыз, Кудай буйрса. Ошо сайиттердин иштерини өнүктүрүш үчүн Кудай буйрса жакында толугудан ишке түшүп кетет деп ойлойм мен. Кудай буйрса ошо сайиттер марказыбыздын ишин оңолтуруш үчүн, анан кийин кыйналып калган мусулман бирадарларга жардам бериш үчүн керек болуп, шундай бир өзүбүздүн ушундай фондубузду ташкил кылып атабыз. Кудай буйрса жакшы бир иштер болот, Кудай буйрса жакшы аракеттер болот иншалла. Жакында сайиттердин санжырасын иликтеген комиссия тобунун башчысы Мекке шаарындагы доктор Абдуразак Али Хусейни Facebook баракчасына жарыялаган билдирүүсү боюнча Орта Азиядагы сайиттер уюмунун жетекчиси Сайит Умар Олмасханов кайрылуу жасады. Айта кетсек, доктор Сайит Абдуразак өзүнүн Facebook баракчасына Абдул Кадыр Жилайни пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагы эмес деген маалыматты чыгарып, бул багытта өз жүйөсүн келтирген. Анын айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эки небереси Имам Хасан жана Имам Хусейн. Имам Хасандан туяк калган эмес, баары Кербала согушунда шахид болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагын улантуучусу катары Имам Хусейндин уулу Зайнал Абидин гана калган. Жана Зайнал Абидинден тарагандар гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү сайиттер.
Башкалардын бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө тиешеси жок экендигин доктор Абдуразак Али Хусейни билдирген. Доктор Абдуразак Аль-Шарифтин бул билдирүүсү эгер туура болуп чыкса, анда ислам дининин тарыхында абдан чоң өзгөрүүлөр болот. Себеби аталып жаткан Абдул-Кадир Жилани жана Жилани уруусу ислам жаатында абдан чоң орду бар адамдар. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпактары катары дүйнөгө белгилүү. Жана ошондой эле Жифрийлер, Айдарустар, Киланилер. Булардын үй бүлө мүчөлөрү дүйнөдө миллиондогон адамдар жана белгилүү таасирдүү алымдар болуп эсептелет. Ошондуктан комиссия тобунун башчысы болуп турган меккелик доктор Абдуразак Аль-Шарифтин бул билдирүүсү дүйнөлүк тарых профессор, илимпоздору тараптан каралып, буга баа берилиш керек. Ал көрсөтүп жаткан китептер, далилдер, эгер далилденип туура болуп чыга турган болсо, анда көптөгөн дүйнөдөгү коомдор жана адамдар саид статусунан ажыралат. Эгерде далилденбей туура эмес болуп чыкса, анда Саид Абдуразактын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Showed me right.